Жат деп атам, укпай атасың ба? Москвада мигранттар дагы сабалды. Эреже бузган фура. Бул видеороликти көрүп туруп шок болбой кое албайсыз. Каршы тилкеге чыгып алып, фура бир унааны коюп кете жаздады. Ноокатта окуучу классташтары тарабынан сабалып, ооруканага түштү. Текинден болсо темир жут демекчи таласта Honda Step унаасы токтоп турган жеринен урдап качкан бала кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астында койду караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Телефон алдамчылары жарандын атынан 750 миң сом насыя алышкан. Депутат Нурдин кызы Гүлзат аттуу жарандын атынан телефон алдамчылары 3-4 финансылык мекемеден жалпы 750 миң сом акча алып коюшуптур. Бул тууралуу депутат Илдар Абакиров бүгүн 30 апрелде жогорку кеңештин отурумунда маалымдады. Анын айтымында окуя 22 апрелде болгон. Депутат жабырлануучу өз сунуштары менен кат жолдогонун айтып, Улуттук банктын төрагасынын орун басары Бектур Алиевке кайрылды. Ага банктын жана УКМКнын кызматкеримин деген адамдар чалыптыр. Жаран алданып калыптыр, деди ал. Булак Баракелди. Эреже бузган айдоочу куушуп келе жаткан КАМАЗды көрүп, келме оозуна келди. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Азырынча тийиштүү органдар комментарий бере элек. Ноокатта окуучу классташтары тарабынан сабалып ооруканага түштү. Кечээ 29 апрелде Ош облусунун Ноокат районундагы Өрнөк айылында кечки мал 5-класстын окуучусу классташтары тарабынан сабалган. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматка караганда окуя калем сап, ручка талашуудан келип чыккан. Сабалды делген окуучу калем сабын классташтары сураганда өзүм жазам деп бербей койгон. Андан улам сабактан кийин мектептен сырткары жерде классташтары аны сабап кетишкен. Азырынча канча адам сабаганы белгисиз. Учурда окуучу Кызылкая шаардык ооруканасынын сынык жарат бөлүмүндө дарыланып жатканы айтылууда. Бул окуя боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы төмөнкүлөрдү кабарлады. 2025 жылдын 29 апрель күнү Ош облусунун Ноокат районунун тургуну денесинен жарат алып Кызылкая шаардык ооруканасына түшкөнүгө тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты каттууга алынган. Ноокат райондук билим берүү башкармалыгынан билдиришкендей, эки окуучу сабак бүткөндөн кийин калем сап талаша кеткен. Кечээ сабак бүткөн учурда 5-класстын окуучусу досу экөө калем сап талаша кетип, анын кесепетинен жыгылып түшкөн. Баланын денеси эч кандай жарат алган эмес. Азыркы учурда абалы жакшы деп айтылат маалыматта. Кызылкая аймактык ооруканасынан кабарлашкандай, окуучу кечээ 29 апрель күнү саат 18:54 чамасында ооруканага келип түшкөн. Ооруканага келген учурда белгисиз балдар урду деген окуя боюнча милицияга кабар берилген. Аталган балага баш мээнин чайкалуусу деген диагноз коюлган. Азыркы учурда травматология бөлүмүндө дарыланууда. Абалы жакшы деп айтылат маалыматта. Булак Турмуш Кежи. Москвада мигранттар дагы сабалды. Жат дейм, мен жат деп жатам. 25 апрелде Москвадагы кафелердин биринде атайын дайындалган СОБР кызматкерлери рейд өткөрүп, күч колдонгон. Бул кадрларды Мигрант медиа редакциясына окурман жиберген. Анын айтымында мигранттар иштеген бул кафеде акыркы 1 айда 3 жолу рейд болду. Видеодо куралчан, бет кап кийген күч кызматкерлери кафеге басып кирип, кардарларды жерге жаткырып, одоно мамиле жасап жатканын көрүүгө болот. Булак Азаттык. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
Украинадагы согушта атыңыз чыгып жатат. Эльвира Сурабалдиева алдамчылардын жаңы ыкмасын айтты. Бүгүн 30 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева алдамчылар жаңы ыкма колдонуу менен жарандардын банктагы акчаларын чыгарып алып жатышканын айтты. Ал көбүнчө шылымдардын курмандыгы көп жылдан бери акчасын чогултуп келе жаткан мугалим менен дарыгерлер болуп жатканын белгиледи. Телефондон чалып, сиздин фамилияңыз Украинадагы согушка катышкандардын арасынан чыгып жатат. Банктагы эсебиңизди коопсуз эсепке которуңуз. Антпесе УКМК артыңыздан түшүп, камалып кетесиз деп коркутушат экен. Жүрөгү түшкөн адам аны берсе, алар онлайн башка жака которуп жиберет экен. Ошентип өмүр бою чогулткан акча каражаттарын алдырып коюп жатышат да, деди Сурабалдиева. Улуттук банктын төрагасынын орун басары Бек Туралиев азыркы мыйзам боюнча алдаткан адамдын акчасы кайсыл банкка которулбасын камакка алынарын билдирди. Ал үчүн жабырлануучу арыз менен кайрылуусу керек. Булак Супер Кежү. Ушул мисал көпчүлүк мугалимдерге, анан доктурларга карата болуптур да, именно мамлекеттик кызматта иштеген адамдарыбызга телефондон чалышып, сиздер деген Украина менен жанакы согушка ошого бир шек, сиздин фамилияңыз чыгып калыптыр, террорист катары чыгып атыптырсыз, ушуну батыраак сиздин жанакы банковский счет акчаңыз бар да десе, эми тиги жарандарыбыз бар дейт да. Бар дегенде ушул срочно могу безопасный счетко которуңуз, жол болсо деген УКМК аркаңыздардан келип силер камалып кетесиз деп коркутат экен. Анан анткен адам болсо жүрөгү чүп счет берсе ошо онлайн которуп жиберет экен да счетторун. Ошентип өмүр бою чогулткан 500 миңде бир нече миллионго чейин каражаттарсыз калып калышат да. Ушундай учурлар боюнча биз мүмкүн мыйзам түрүндө эмне жардам бере алабыз? Сиздер иштеп чыкпайсыздарбы, ойлонбойсуздарбы? Урматтуу Эльвира Жаргалбек, биз атайын ошондой ыкмалар менен 20 мартта биз мыйзамды сунуштаганбыз и сиздер жогорку кеңеш колдоп бердиңер бул мыйзамды. Азыркы күндө бул мыйзам уже ишке ашты. Ушул мыйзамдын алкагында эме бар да, 30 күнгө чейин коммерциялык банктар тиги заморозить счет имеют право, возможность. Мына ошондой шылымдар мошенничество болгон кезде, эгерде керектөөчү ушул мошенничествого түшүп калган кезде, алар сразу банкка кайрылса, банк ошол мыйзам жол берет да, ошол мыйзам негизинде коммерциялык банк сразу оперативно арест счета кылып коет да, заморозить счета 30 күнгө чейин. Ошону, чтобы баягы мошеннический түрдө алып кетип, акча каражаттарды алып кетпеш үчүн сразу счет блокирует этилет. Жо булар алданып калгандан кийин эсине келип атышпайбы, түшүнүпчү? Алдангандан кийин ошол убакытта эмне кылыш керек? Именно ошол кезде арестке түшөт. Анан не только бир банкта, а башка банктарга тоже арестке түшөт да. Башка банктарга баягы эмелер айтып болот да, соучастниктерчи. Ошо банк 1, 2, 3, 4 банкка чейин акча которуу менен P2P менен которот да. Ошо банктардын баары, алар ошо счеттордун баарын заморозка кылат. Анан укук коргоо органдар, банктар ошо заявление алгандан кийин сразу иш козголот дагы, и мунун негизинде уже акчаны кайра кайтып бергенге уже даяр болот. Анда кайсы банкта счет ачса, ошол банктын дежурный номерине чалыш керек экен, же сиздин улуттук банктын бир номерлери барбы? Жок, банктар. Кайсы банктардан счет болсо, карточный счет, любой счет болсо, эгерде ушундай болуп калса, анда сразу ушу банкка кайрылыш керек. Ошол банк даже тиги клиентти өзүнүн офисине чакырбастан онлайн режимде авторизацияны өткөрүп сразу арест койгонго укуктуу бар. Анан дагы бир Таласта токтоп турган унааны айдай качкан киши кармалды. Талас шаарында токтоп турган унааны айдай качкан делип 45 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 30 апрелде башкармалыкка шаар тургуну үйүнүн алдында токтоп турган Honda үлгүсүндөгү унаасын таппай калганын айтып кайрылган. Анын негизинде унааны издөө иштери жүргүзүлүп, натыйжада 45 жаштагы киши айдап качып бара жаткан жеринен кармалган. Ал милиция бөлүмүнө жеткирилди. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек, Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге
каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Султанбай Айжигитов жана анын жубайы үй камагына алынды. Мурдагы депутат Султанбай Айжигитов жана анын жубайы Жолдошова 2-июнга чейин үй камагына алынды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин 1-Май райондук соту чыгарды. Соттун маалыматтык кызматы билдиргендей, УКМКнын тергөө башкармалыгынын тергөөчүсүнөн жаранга карата үй камагына алуу түрүндөгү бөгөт чарасын колдонуу боюнча өтүнүчү канааттандырылды. Алар 2-июнга чейин үй камагында болот. Айта кетсек, буга чейин Султанбай Айжигитов жана анын жубайы кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатканы кабарланган. Эске салсак, БШК 28 марттагы жыйынында Айжигитовду мандатынан ажыраткан. Булак супер кечи. Ошто мыйзамсыз тамеки сатуу фактысы аныкталды. Ош облусунун Араван районунда мыйзамсыз тамеки продукциялары аныкталды. Бул тууралуу салык кызматы бүгүн билдирди. Мекеме тактагандай Чек Абад жана Дөбө Кургон айыл өкмөттөрүнүн жалпы суммасы 21 630 сомду түзгөн Орис брендиндеги 492 куту тамеки продукциялары алынды. Алардын акциздик маркасы жана тиешелүү коштоочу документтери болгон эмес. Бул факты боюнча жеринде өлкө мыйзамдарына ылайык баштапкы процессуалдык документтер таризделип, материалдар укуктук баа берүү үчүн укук куруу органдарына өткөрүлүп берилди. Эскерте кетсек, 1000 даанага чейин акциздик маркасы жок тамеки саткандар үчүн 65 000 сом айыппул салынат. Ал эми 100 даанадан көп болсо 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган.